Жыныстык катнаштагы кургактык жакшы эмес кыздар. Сизге дагы жакшы эмес, күйөөңүзгө дагы ыңгайсыз. Эркектин дагы жыныс мүчөсүнүн ачышуусуна, ооруп калуусуна алып келет. Аял адамда дагы жыныс кындары алсыз болгондуктан, кургак болгондо ооруксунууну алып келет, каалоону жоготот. Анан баягы жагымсыз түкүрүк колдонушат экен да. Түкүрүк микробактерияларга толтура да. Аял үчүн дагы, эркек үчүн дагы зыян. Интим гимнастикасын жасаңыз, бир күндө бир жакшы үйрөнгөнчө жарым саат, үйрөнгөндөн кийин бир 10-15 мүнөт жетиштүү. Интим гимнастика жасаганда мына кургактык неден пайда болду? Көбүнчө аял адам өзүн унутуп койгондон пайда болот. Аял толук ишке берилип кетти, өзүн ойлобой калды. Мында аялдын эстроген гормону бузулат, анан алдыңкы булчуңга эстроген жетпей калат дагы, жыныскыны эстроген менен эстроген жакшы болгондо дымдашып турат да. Ал эми аял өзүн унутканда эстроген жетпей, бул жака кургактык пайда болот. Интим гимнастика жасаганда гормондор жакшырып, алдыңкы булчуңдарга жасайбыз го. Алдыңкы булчуңдарда кан айлануу жакшырып, кургактыктан арыласыз. Менин айым сыры курсума келиңиз, кааласаңыз офлайнга келиңиз, бул проблемадан арыласыз.